Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Сыдык Карачев иштеген Кошчулар союзунда бир окуя болду. Билим алган жаштардын көбү жайкы эс алуу маалында элдин сабатын ачканга, комсомол ишин жүргүзгөнгө, жаштарды окууга үндөөгө калышкан. Ошолордун арасында Анаркүл да бар эле. Карапайым адамдын үй бүлөсүнөн, бирок сөзү тапанчадай, ою ачык, түз сүйлөп, түз жүрөт. Комсомол ишине колунан келишинче киришип, окуунун алдыңкысы. Чогулушта ал сүйлөбөсө, каралган маселе каалагандай чечилбей калат деп ойлошот курбулары. Чыны ошондой. Айрыкча кыздар маселесине жанын таштап, калыстыктын таламын талашып, ой пикирин орусча түшүндүрүүгө умтулат. Кошчулар союзунун Владимир Ильич Ленин атындагы орус мектебинен окуган, атасы анын орусча окуп жатканын угуп, кызым орус болуп кеткен турбайбы деп бир курдай келип ыйлаган. «Ата, эмне ыйлап жатасыз?» деди кызы. «Жөн эле кызым, сени апаң экөөбүз аябай сагынган окшобойбузбу? Алыста жүрсөң?» деп көзүнүн жашын сүртүп, тал түбүндө отурган. Анан ал жердеги кыргыз балдарды, анда-санда Сереңете Кареке элине калган кыргыз кыздарын көрүп көкүрөгүн баскан. «Мектепти көрүп чыгыңыз, ата. Мени окуткандар менен таанышыңыз» десе, айылдан келген Бегалынын чыйпыйы чыгып, отурган жеринен жылбай коет. Мектепке кирсе эле кара чечекей кызына кошулуп каапыр болуп кетээрин ойлоп, аза бою жыйрылат. Анаркүлдү көрүп чуркап келишкен татар, орус кыздарына Бегалы аксакалдын ичи ого бетер муздай баштайт. «Кызымдан тирүүлөй ажыраган турбаймынбы? Молдо болбой момолой чычкан болуп кал. Баламдын периштесин качырып, динин бузуп, дилин өрттөгөн экен. Чочконун тумшугундай эмелерге кошуп, Иса пайгамбарды куу жыгачка астырып, Кудай каргышына калып өрттөтүп жаткан экен. Куу арчадай куурап кал» деп каңырыгын түтөтөт. Анан жанагы чуркап келген кыздар аталап учурашып, Анаркүлдө эркелеп бетин тосушат. Маңдайларынан сүйүп, «Жакшысыңарбы, айланайындар? Ата-энеңерди, айылды сагынбай жүрөсүңөрбү?» деп Бегалынын жүрөгү элжиреп кетет. «Атаң көрү» дейт кайра ичинен. «Каапырды да мусулман баласы өпчү беле? Кашайгырдын караң күнү келерде кара башыл мусулман ушинтип жолдон бузулмак» деп өзүнө өзү өкүнөт да, «Болор иш болду, боесу канды» дедиби? «Кандай, мал жан аманбы?» деп коет кайдыгер. «Ата, булардын малы жок, малчы беле. Мен менен чогуу окуйт». Кызы сөзгө аралашат. «Кайдан билдим? Ошентип акыбал сурашат эмеспи? Келгилеми, апаң эт, боорсок, талкан берип жаткандай болду эле» деп ат жакты карайт. «Үйгө барганда, ата», деди Анаркүл аны түшүнө. «Бул татар кыздары. Бул болсо уйгур кызы, ата. Тигиниси Миша деген орус устанын кызы. Малы көп, ушунун мал жанын сурасаңыз болот. Базар сайын атасы бизге айран, курут, сүзмө алып келип турат. Өзү ушул эле Караколдун четинде». Бегалыга жан кире түштү. Ушунча мусулмандын ичинде жалгыз орус болсо, ал эмне кыла алмак эле? Бирок тиги айран курут деген эмнеси? Чочконун сүтүнөн жасалган болуп жүрбөсүн? Кудай, иш бүтүп калган турбайбы деп кайрадан калдастай баштайт. Татар, уйгур кыйын эл да. Шариятты бизден кыйын билишет. Баласынан атасына, кызынан энесине чейин Куран кармаган куттуу калк. Кызыма ушулардан жуксун. Кудайым бар деп жүргөм. Кудайым берет». Анаркүлүн окууга алып келгенде чоң молдо болот деп жүргөн Бегалы кийин кызын көрүп, окуусун түшүнгөн соң сот болот, башкарма болот деп жүрдү. Ошол сот болор кыз ушул. Болсо болчудай мүнөзү, иштесе иштечүдөй жөндөмү бар өктөм кыз. Ал Сыдык Карачевке барды да өзүнүн максатын, Тыныстанов Ташкентке окуш үчүн талабы бар балдарды алып кетээрин айтат. Эгер ошондой болсо, теңчилик заман теңирин сыйлап кыздардан да алып келишин катуу суранат. Акыры өзү бараарын айтып, окуйм деген талабын билдирет. Касым үчөө Кошчулар союзунда дал ошол себептен жолугушуп отурушат. Касым кыргыз кыздарынын мындай ачык, оюн тайманбай так айтып, окуу талабын талашкандарды жолуктурбаган. Студент жаштардан албетте бар эле. Бар болгон менен алар мынчалык шар эместей сезилди. «Болуптур, алса алып кетели. Бирок ата-энең эмне дээр экен?» «Эч нерсе дебейт. Окуу менин милдетим». «Бул жердеги окууларың кандай?» «Бүт бардыгы жакшы.
орусча болсо орусча, кыргызча болсо кыргызча окуганга жараймын. Уруксаат ал. Кагаздарыңа Сыдык экөөбүз жардамдашалы. Ташкент алыс жер. Ата-энеңе аныгын айтып, туура түшүндүрүп уруксаат алып чык. Калганы биздин моюнда болсун. Ата-энеме айтамын. Доктурдун чоң окуусу болсо. Касым ойлоно калды. Тилегиң жакшы экен. Атам ошону эле айта берет. Бир жолу аябай катуу ооруган экен, мен төрөлгөн жылго. Ошондо эмчи-домчу молдодон айла кеткен соң ага тууган үмүтүн үзүп, киши болбой калабы дешиптир. Чырак менен отуруп калышыптыр. Ошондо Кудай айдап келди дешет. Айтор 3 орус адамы эл аралап жүрүшкөнүн, алар киши доктурду экенин угуп калышат. Тил мечине барышып, бир адамдын тилден калганын айтышат. Жалдырап суранышат. Кошуна айылдан түзеле биздин үйгө келишет. 3 адамдын бири орус кыз болот. Атама ошол аябай жагып калат. Колу жеңил экен. Ошо кыз болбосо жолумдан кайра кайрылбай калдым эле. Күнүм бар экен, дей берчү. Окууга да доктур бол, айланайын доктур бол деп жөнөткөн. Анда жакшы экен. Ошол окубасам болбойт. Атамдын тилегин аткарайын деп жүрөм. Касым ичинен бир кубанып, бир түйшөлүп, бир кыйылып жатты. Кыздын максаты жакшы. Айылындагылар не дешер экен? Менин дайынымды бул каяктан билип алды? Казак, татар тилинде жарык көргөн гезит журналдардын көбүн билет тура. Мен мындай кезде Казак, Ак жол, Көмөк өңдөнгөн гезит журналдарды кайдан окуп жүрөсүң? Кайдан дейсизби? Биздин кожоюнубузга алып келишет. Ал ким? Кожоюнубуз деп коебуз. Биз турган үйдүн ээси, Кыргызбай уулу Молдо Султан. Молдокеби? Ооба. Аны бул жердегилердин баардыгы билет. Базардагылар да жакшы тааныйт. Майда бачек, китептерди, гезиттерди саттырат. Бизди окуткан ошол киши. Сиздин келгениңизди биз ошондон укканбыз. Билимдүү адам. Касым Сыдыкка карады. Ал башын ийкеп, билем. Ал кишини жакшы билемин, деди. Эскиче окуган, кат-сабаты ачык адам. Жакшы адамдын колунда экенсиңер. Эмне деген китептерди саттырат? Өзүнүн кандай китептери бар? Касымдын кызыгуусу артты. Кыргыздын чоң молдосу жазган деп Кыса-и Зилзаланы окуткан, зар заманды жатка айтып берет. Казактардын Алпамышын, Кыз Дарыйка, 40 Увазир, Кыз Жибек деген китептери бар. Окугубуз келсе эле сурап алып окуй беребиз. Башка да китептери көп. Татарча китептерин деле окуй алабыз. Бир жери кожоюн өзү бермейинче китеп кармамай жок. Билим жукпай калат, билгениң ала болуп аралашып кетет деген. Аялы да ошентип турат. Кожоюндан сурагыла, кожоюн кайсы китепти окугула десе ошону окугула, дейт. Молдо Султан өзү даарат алып, бизди да жуунуп тазалангыла, китеп кармайсыңар деп турат. Тартип ошондой. Китепте Кудайдын сөзү жазылган. Аны адал кол менен кармаш керек деп айтат. Молдо Султан ал убакта токмоктой эле. Касым каш тийгизип сөз алышып сүйлөшө албады. Бул адамдын жайын кийин Сыдыктан уккан. Ошондой экен. Баягы Жети Суу облусундагы биринчи китепкананын ачылышы менен тамырлаш. 1902 жылдарыго. Пржевальскийдин санаалаштары Роборский, Козлов дегендердин демилге көмөгү менен китепкана уюштурулган. Анан аны кийин Корольков, Барсов, Михайловдор материалдык жактан колдоп келишкен. Акча жагынан, китеп алып келүү, саттыруу, элге таркатуу жагынан да жардам беришкен. Ушул коомчулуктун таасири менен 1905 жылдары мусулмандардын китепканасы уюшулмак болгондо, Орусиядагы саясий абал тоскоолдук кылып, анан ал 1908 жылы ачылган. Мусулман агартуучулары менен кайрымдуулук кылуучу боорукерлер коомчулугу акча жагынан каржылаган. Гезит журнал, китептерди алып келишет. Казак, татар тилинде жарык көргөн китептер көбөйөт, сатууга да түшөт. Молдо Султан ошондой коомдун мүчөсү катары базардан, үйдөн китеп саттырган адам эле. Өзү да кайсы бир мусулман мектебинде айылдан келгендер үчүн мектеп аталган жерде молдокелик кылчу. Ооба, мектеп көбөйө баштаган. Колунда барлар үчүн, эркек балдар үчүн, кыздар үчүн, шаардыктар үчүн айтор бир топ мектеп ачылган. Мусулман мектебинин эң эле аты чыкканы конфессионалдык дин, жогорку мектеби эле. Аны медресе деп айтышчу. Өзбек мечити менен бирге иш жүргүзчү. Негизинен мечит кызматкерлерин даярдаган көзгө басар медресе эле. Анаркүл менен сүйлөшкөн соң көңүлү ого бетер дүрбөлөңгө кабылды. Кыргыз жаштары өсүп келаткан экен.
Кыздары татар, орус кыздарынан калышпай турган заман босого аттап калыптыр. Ушундайлар көп болсун, деди ичинен. Анаркүлдүн ошолордон кем калбагандыгын баалап, бактысы ачылса экен деп тиледи. Анан өтө окумал жаштар менен мугалимдердин демилгеси аркылуу оюн зоок болду. Касым кадырлуу мейман катары чакырылды. Аялга 60 айла аздык кылса, кызга 40 камал жетишпейт имиш дегендей, Анаркүл Касымдын жүрөгүнө кирип, көкүрөккө каткан сырын угуп чыккандай кызык иш кылды. Эч кимге айтпай Турдубүбү менен жолуктурду. Курбулук сөзүнө салып, жаштар оюнуна аны да кошо чакырды. Айтылган мезгил жакындашканда өзү келип, Фатима апасынан Турдубүбүнү сурап, оюн көрүп келээрин айтты. Фатима саамга буйдалып, ой топтоду. Эки жаштын мамилеси оңуна түшүп калган го, сөз байлашып, кол алышып алган го деп толгоно түштү. Анаркүлгө ишенди. Кыз жигит ишин ийитип, көңүлдүн ишине көз болуп жүргөн экен деди да макул болду. Ошондо айсыз түндү как жарган ак жалын болуп албырып, алдына аткан таң салып, артына адам суктанар ажайып шоокум калтырып короодон чыкты Турдубүбү турган жандын эт жүрөгүн туйлатып. Аны караган Сыдык менен Касым эмне болгонун түшүнө алышпай, заматта байлооч бүркүт кейпин кийишип маң болушту да калышты. Бу Анаркүлдүн бир билгени бар го, дешти экөө тең. Оюнда ыр-ырдалып, азил тамаша шоок коюлду. Анын акырында Ташкент, Алматы, Бишкек тараптан окууну каалаган жаштар талабы жөнүндө сөз жүрдү. Комсомол уюму бул ишке жакшы көңүл бурбай, эл арасына үгүт ишин жүргүзбөй жатканын айтышты. Талаш катуу болду. Жаш мугалимдер да ушундай такилип менен чыгышты. Сыдык а кезде татар мектебинде да сабак берип жүрчү. Жаштар арасында аябай кадырлуу эле. Унчукпай жүргөнү менен орусча да, татарча да, казакча да жакшы сүйлөчү. Анын сырын билгендер Сыдык гезитчи, жазуучу, аскер окуусунан окуган адам деп ызаттап турушчу. Муну жаштар да биле турган. Оор басырык жүргөн бул жигиттин ушунчалык көп ырларды жатка билгенин, татардын тамаша ырлары менен келин кыздардын ак жүзүнө эндик нур чачкан лирикаларды, орус, кыргыз, казактын ырларын жатка айтканда, мунун баарын көөнүнө сактаган зээнине бали дешчү. Ушундан улам аны кай элдин кай сыры болсо аккан суудай шаар айтканына карап, бул билбеген ыр бар бекен деп тамашанышчу. А бирок алар мунун баарын дал ушул көл боюнан, татар тамашаларын Караколдун Абзий молдосунан үйрөнүп, тунук акыл отуна тундуруп койгонун билишчү эмес. Татар Абзий молдо болчу. Молдо болгону менен молдодой мостойгон молдо эмес эле. Бул иштин жөн жайын, шартын бек туткан менен жанда жок шайыр, аскияга адеми уста жан эле. Анын бул өнөр таалими бир кезекте Абзийдин кол баласы аталган ушул Сыдык Карач уулунда кайтпасындай кала берген. Ошондо Сыдык сүйлөдү. Жаштар талабын жактап, айрым төрөпейил кызматчыларды кызылдай сындап сүйлөдү. Анын сөзүнүн акырын мындай бүтүрдү. Иш ушундай. Маселе чечилиш керек. Комсомол жаңыдан иштеп жатат. Оңолот деп тургандан иш жылбайт. Мына биздин арабызда кыргыздын мыкты уулу Касым Тыныстанов деген отурат. Бул өзү Ташкенттеги Казак-Кыргыз агартуу институтунда окуйт. Казактын эң мыкты аалымдарынан сабак алууда. Макжан Жумабаев дегендин өз колунан таалим алып, анын адабияттагы шакирти катары таанылган. А биз болсо жаштарга камкордук көрбөйбүз. Базаркул Данияров деген менен бирге окуган. Алипе жазган Арабаев Ишенаалы ажынын баасын алган таланттуу акын. Бул окууга камылгасы барларды ала кетем деген пейил менен жүрөт. Манасты, Жаңыл мырзаны элден жазып алууда. Өтүнүчүбүздү чогуу жазып колуна берели. Ташкенттеги жетекчилерибизге жеткирсин. Алар бизге көңүл бургудай иш кылсын. Окууга татыктууларына өкмөт жардам берсин. Караколдогулар да чычым кагазына чек койбосун. Класстык бөлмө кенен эле. Ичи толо жаштар болчу. Кол чаап жиберишти. Бир маалда Касымга сөз беришти. Ташкенттеги окуу шартын, Бишкектеги жагдайды айтып, атайын комиссия иштеп жатканына токтолуп, китеп туурасында сүйлөдү. Сөзү жай, салмак менен ырааттуу чыкты. Окууга талаптууларды ээрчите алып кетүүгө мен макулмун. Кагаздарыңар талаптагыдай болсо, Ташкенттеги кыргыз жетекчилерине маселе кое аламын.
Ал жагы менин мойнумда. Кыргыз жаштары аябай аз. Сөзүм ушундай, деди. Андан соң жаңы маданият жагдайында кеп салып, олтургандарды муютту. Кыргыз жаштары кыргыз элин жетектеш керегин айтты. Ал үчүн билим зарылдыгына токтолду. Кыргызды кыргыз жетектебесе, кыргыз элинин келечеги тар болооруна, башкалардан артта калаарына, элдин кеч ойгонгонуна ичи ачышаарына басым жасады. Андан кийин жаштардын өздөрүнүн оюну башталды. Күндүн акыркы алсыз нурларын кашкайган кара көк асман аптыга жутуп түгөттү. Мемиреген бел куттук жаштарды аралай барып, күлкү менен тамашага айланып кетти. Сыдык менен Касым обочороок бөлүнүп, назиктиги туулган айдай көрүнгөн турду бүбүнү карап турушкан. Көзгө урунбай жатат. Шакылдаган Анаркүлдөн дайын жок. Капысынан көк асмандан катарлаш жанган күн, ай сымал нур чачкан бул экөө кайда жетип кетишкен? Анаркүлдүн бир билгени барго. Болбосо, балким ал турду бүбүнү үйүнө жеткирип кеттиби? Кароолчулук кылайын дегенби? Жок, ал эч нерсе билбейт эле. Учкул ойлордун улам бири жаңырып турган маалда чолпондой көзүн бат-бат ирмеп Анаркүл келди да: "Оюнга аралашпайсыздарбы? Биздин кыздар коноктун коркогунда, жоошунда жакшы көрүшпөйт", деди жайдары күлө. "Рахмат, биз үй жака басалы деп турабыз." Сыдык сыпаа унчук деле: "Басалы деп күн эме эле батпадыбы? Коркпой эле койгула, жеткирип коебуз үйгө." Уккандар күлүп калышты. Ушул учурдан пайдаланып: "Агай, сизди татар, орус ырларын жакшы ырдайт дейт го. Жаштарга ырдап бериңиз, суранабыз", деди. Сыдыктан сөз качып калган. Ого бетер тайсалдай: "Ырдай албайм", деди. "Антпеңиз, агай, кыздар сурап жатышат, кыздардын шагын сындырбаңыз." Анаркүл андан бетер ачылып калды. "Ырдай албайм, бирок айтып берейин." Алдыга умтула басып барып, тигилерге кошулду да, адегенде Пушкиндин ырларынан айта баштады. Анан татар ырларына өттү. Караколдук жаштар татар тилин жакшы билишчү. Окуган китептери, окуткан агай эжейлери негизинен татар адамдары эле. Татар жаштары да арбын болчу. Сыдыктын ырлары ал жердеги жаштарды ойго салып, кыялга бөлөгөн маалда: "Агай", деди Анаркүл акырын назик үн сала. "Мектептин күн батыш жагында күтүп турат сизди. Барыңыз, өзү жалгыз", деп уялыңкы жер карады. Касым аны таң кала тиктеди. "Бул эмнеси? Ким?" ичинен ойлонгуча: "Бара бериңиз, агай, оюн бүтөөрүндө мен өзүм барып айтып коемун", деди. Жароокер да, боорукер да көңүлдүн тилин түшүнгөн асыл кыз экен. Жалгыз түп талдын түбүндө асмандан түшкөн ай болуп, ак жибек көйнөгүн кечки желге сылатып турду бүбү туруптур. Бала мүнөз көрүнгөн, эрке кыял сезилген баягы кыз жок азыр. Андан бери аябай өзгөрүлдү. Токтоо тартып, өзүн Касымга тең туш санап ачылып, сырдашканга да сөз таба билген көңүл улама адат таап алды. Өзгөрүлдү. Азыр да ошентти. Жарк эте күлүп жылмайып, таза тарбия көргөн асыл жандай алдынан жетине албай утурлай басып, назиктиги менен жароокерлигин боюнан алыс чыгарбай Касымды жандай калды. Тула бойдо ишеним, көз карашта аяоо бар. Өткөн кеткенди сүйлөштү. Анан Касым Анаркүлдү мактады. "Тааныш кызым, курбулугубуз жакын. Ташкенге бирге бармак болдуңарбы?" деди. "Барам деп жүрөт. Буюрса ала кетем." "Меничи?" Кыз сөз кырдаалын кыргыйдай илип алды да, анан ал аябай жылуу жылмая күлдү. Ошондо Касым турду бүбүнү ушунчалык буга чейин бир да жолу болбогон суктануу менен, бүтүндөй тулку боюнан сызылып чыккан сырдуу көз караш менен карады. Чаң жетпес жашылтөрдүн жалгыз тал ак гүлүндөй күлмүңдөп, көздөрүнөн кандайдыр бир наздануу менен жагымдуулуктун, мээримдүүлүк менен аяоонун кубаныч чачкан нуру төгүлүп, кыйбастык да, боор ооругандык да жагымдуу жылмаюу болуп туруптур. Ооба, кыз кереметинин, сулуулук касиетинин бүт баары бир гана көз эрмемге батып, бүт баары бир гана Касымга карап турган эле. "Сениби? Сени чырпыктыга алып кетем", деди ишенимдүү. Экөө тең жарыла күлүп ийишти. "Кантип алып кетесиң?" "Колуңдан жетелеп алып кете берем. Анан көл жээгинде бизди күткөн айыл бар. Сени ошого алып барам. Кучагына өзү эле кысып, өзү эле сени кетирбей коет. Сенин ырларыңды мактап жатышат го." Анаркүлдүн билбегени жок, ошол айтты. Көптү окуган кыз экен. Ошонусу жакшы. Көптү билген көпкө жетет.
Азыр эмне жазып жатасың? Мариям менен көл боюнда деген аңгеме жазгам. Журналга берем. Чыгармачылыкка чындап киришет элем. 2 жылдан бери ден соолук болбой, окуудан калып каламбы деп санаа чегип жүрүп, эми жакшылап иштейин деп жатам. Китеп чыгарсам деген оюм бар. Мариям менен көл боюнда? Ооба. Мариямың ким эле? Көл боюнда качан жүрдүңөр эле? Кыз күлүп жиберди. Касым да ага кошулуп күлөйүн деп баратып, жүрөгүнүн болк эте түшкөнүн сезди. Эмне деп жатам? Өзүн өзү тилдеп алды. Эстен чыгып унутулуп бараткан ишти, дил жарага айланган кайдагы бир окуяны эми минтип тамаша кылып жатканын карачы. Мариям деген Мариям болчу. Касымдын бир тууган бөлөсү, тун сүйүүсүн арнаган аялуу жалгыз адам эле. Арпабектен Касым болсо, Кенжекандан Мариям. Арпабек менен Кенжекан Минкенин кыздары. Минке деген колунда бар, жер тамырынан эл тамырына айланган адам. Касымдын Кенжекан тайжеси бир жылдары үй бүлөсү менен Чырпыктыга келип туруп калышканда, кийин кайра түп тарапка, эли журтуна көчүп кетишкен. Ошол жүрөктүн күүсүнө, көңүлдүн ырына айланган иш Чырпыктыда жаралган. Көп чекитга, эриксиз ажырашканга, айрылуу өңдү сүйүү тагдыры жөнүндөгү ырлары ушул көкүрөк ишине, махабат жайына арналган. Ал эми Мариям менен көл боюнда аңгемеси ошол тун сүйүү жөнүндөгү баян. Мариям экөөнүн махабат тагдыры туурасындагы аңгеме эле. Аны Ташкентте жүрүп, алгачкы сүйүү кусалыгы жан кыйнаган бир кезде кагазга түшүргөн болчу. Элдин салты ал экөөнүн эркинен өктөн болуп кеткен. Ооба, толгон айдай толкушуп батып кеткен бул элес ушул азыр белестен чыккан жылдыздай болуп, Касымдын көз нуруна бир илинди да, анан анын жанындагы жаңырган айдай жаш кыздын карагаттай мөлтүрөгөн, күн нурун чачып күлмүңдөгөн көзүнө билинбей айланып кеткендей болду. Касым кылчыктай калып, ошол замат кызды колтугунан алды. Анын аткан октой түз өскөн жаш кайыңдай жумуру балтырына көз тайгылта жер карай басты. Ушул жолугушуудан көп өтпөй, 2 жаштын тагдыр жолу биригип, таалай багы кошулуп, Чырпыктыга жол алмай болду. Көңүлдө санаа сапкыт жок болгону менен, жол тоскондордун санаты ойго тынчтык бербей турду. Кокус булардын жаңыча баш кошкондорун билишсе, береги каракчы аталгандар кайгыны башка салышмак. Түптүн аркы берки жагынан комсомолчу үйлөнгөндөрдөн, окууга келаткандардан кокустукка кабылгандар болгон. Кудай өзү колдосун, опурталдуу болсо да жол аларды жалдырап күтүп калды. Анын баары баягы Анаркүлдөн чыкты. Ошол чыкканы жакшы болду окшойт. 2 жашка бак берген ак жолтой болгон экен. Ал шашып келип эле үйдөн турду бүбүнү сыртка ээрчитип чыкты. Тукан, сен мени кечирип кой. Эгер сүйгөн адамың менен баш кошкуң келсе, ачыгын айтайын, алып кетсин. Тездеткиле, кеткиң келсе кетип калгыла. Сага сөйкө салганы жатышат. Сөйкө? Кимдер салат экен? Сен билбейсиңби? Мен муну молдо султандардыкынан уктум. Атаңдын алдына келгени жатышыптыр. Абдубалиевдин дүкөнүн билесиң да, ошол дүкөндү кармаган баласычы, Ибрайым деген. Турду бүбүнүн денеси муздай түштү. Аза боюн кандайдыр бир майда толкун каптап, болор болбос калтырак басып кеткендей болду. Билем, деди бош гана. Билсең ошо, мындан мурун да сөйкө салабыз дешкенде токтоп калган турбайбы? Сени эбак эле башкалар ээлеп коюшмак экен. Турду бүбү деген Ибрайымдын энчисине макулдашылган. Жолдугу гана калды дешип, алдыңарга ак бата сурап келе албай жүрүшүптүр. Ибрайымдын атасы тукмоктон мал алып келгени кетиптир. Келсе эле силердикине түшүшөт экен. Көңүлүң болсо, өкүнбөгөндөй иш кыл. Касымды мен деле жакшы билип калдым. Уктаса түшүнөн көрүп, ойгонсо андан ажырап, сүйүү үчүн өлүп жүргөн кыздар бар. Сенин бактың бар экен, аны кийин билесиң. Шашылгын. Кантип деп коет да. Мен айтканды айт, алып кет дегин, күлүп жиберди. Ой, десе, антип айта албайсың го. Мен болсом ошентип эле айтат болчумун. Анда мен айтайынбы? Таарынбайсыңбы? Турду бүбү бул үйдүн эркеси. Ары жаш болгону менен ызакорлугу жок эле. Оңой менен көңүлүн чөктүрбөгөн, анча-мынчага моюн бербеген кайраттуу болчу. Эмнегедир азыр ал мүнөзүн колунан качырып, заманасы түтөп, көңүлү алай-дүлөй түшүп түнөрүп кетти. Эми ага бейиштөрүн ачып, башкалардан жаралбас ыракатын тартуулап жаткан махабат тозок отундай балбылдап, дил кыйноого салып, өмүр бою азгырылбас, түгөнбөс өкүнүч алып келеби?
бул дүйнөнүн жыргалы менен ыракатын көрүп, анан ошого жетине албай сүйүнүп көкөлөп учкан көк учкөндүн көз талдырган канатын ок талкалап кетеби? Көмөкөйүн жылуу илеп каптап, анан ал уламдан улам ого бетер ысый берди да, тамагын бууп, алкымдан алып муунтуп баратты. Карагаттай бажырайган көзүн ысык жаш жайып, күнөөсүз кыздын күйүтү болуп көрүндү. Анаркүлгө тик багып карап тура албай башы ийкеди. Байкабай калбасын деп кайра дагы, андан кийин дагы баш ийкегилей берди. Мен түшүндүрөмүн. Сен ыйлабаган Тукан. Макул болсоң болду. Калганын Касымдар жасайт. Мен ага айтамын. Болду ыйлабагын. Мен түшүндүм, Тукан. Анаркүл айтканын аткарды. Касым менен Сыдык сапарга чыгабыз дегенин ыкчамдатмак болушту. Апасына айтуу керекпи? Муну да Анаркүл өзү тындырды. Фатима жакшы кабыл алыптыр. Атасы билбесин. Мен билбедим. Азыркыча кол кармашып кетишкен тура деп айтмай болушту. Муну кошунасы Рахимжан Мырзакеев деген адам аялы Калыйкан экөө чыгарды. Бүт даярдыгына Фатима өзү көз салып, Турду бүбүгө, бейиши болгор өз энеси Айхандын атынан ыраазылык айтып, кеңеш берип, анын арбагына багыштап Куран окуттуруп, үстүн 2-3 сыйра жаңылап кийинтип, азык-түлүк мол камдап, Ташкентке түз кетпей биякка келип, атаңдан ыраазылык алып кет деп узатты. Балам, деди Касым менен Анаркүлдү өзүнчө чакырып алып. Мамилеңерди билип жүргөм. Бирок кийин болот го десем шарт ушундай экен. Бактыңар ачылсын, көшөгөңөр көгөрсүн, башыңардан бакыт, дөөлөт кетпесин, үйүңөрдү кут уялап, ортоңорду ынтымак ырыс ырылоосун. Оомин деп бата берди да. Кызымды капа кылба, Касым. Бири-бириңерге жөлөк таяк ат-эне болгула. Сен да менин балам болдуң. Жолуңар ачылсын, деди көзүн сүртү. Табылды, Сыдык, Анаркүлдөр шаардын четинен көздөн алыс буруу жерден узатып жатышты. Жан алгычтын жанын сууруп алчудай болгон Анаркүл эмнегедир коштошоордо өзүнө өзү ээ болбой, басылчы десе басылып койбой ыйлады. Же күн астында күлкү көрбөй жетилген күйүттүн ызасы экени билинбей, же ай астында адам билбей ага берип топтолгон жаштык арманы экени билинбей, көзүнүн жашы төгүлдү. Эки жаштын ак сүйүүсүнүн бакыт болуп балбылдап турган кубанычы үчүнбү, же ага өзү да жан дилин берип, жан сырын айтып, жолдоштук милдет аткарып алкышка калганы үчүнбү, Айтор купуя сырды кучактап алып ыйлады. Анан Сыдык Табылдыны ырдатты. Карарып көзүң моймолжуп, калыпка тартып койгонсуп, кайгыны башка не салдың, карындаш, караңгы түндө ойготуп. Сүзүлгөн көзүң моймолжуп, сүрөткө тартып койгонсуп, түйшүктү башка не салдың, карындаш, түн сайын 3 маал ойготуп. Жигиттин мукам добушу андагылардын көңүлүн көтөрүп турду. Касымдын ыры. Көл башындагы жаштар элдик күйдүн чок катары боздоп ырдап, бозторгой болуп сыздап, сайрап ырдашкан ыр. Ал Турду бүбүгө да, Анаркүлгө да белгилүү. Өткөндө жаштар жайкы кечте сыбызгытып ырдашып, далайдын жарасын кайра жаңыртып, далайдын кайгысын кайра козгошкон. Тукан, жакшы бар, Анаркүл акырын барып, Турду бүбүнү өптү да, мени унутпагыла, силерге кубанганымдан, баш кошконуңарга жетине албай ыйлап жатам. Туура түшүнгүлө, деди. Анан Касымды карады. Караганда да жан аяшпас жакынындай, жаралгандан жанаша өсүп чоңойгон, бирине бири жакшылыкты гана ойлогон уялаш карындашындай, жалгыз башка түн түшсө жарык күн болчу күйөр адамындай кадырын салып, карегине кадала карады. Жалоору да, боору оору да, аюу да, анан билинер билинбес жабыркоо да, алда неге тынчсыздаган кыялбастык да бар сыяктуу сезилди Касымга. Ал да муңайым карады. Анан капилет булуттан чыккан айга окшоп, жарк эте күлүп алды да, алда кимди аягансып, алда кимдин көңүлүн түшүрүп албайын дегенсип, ошол эле мезгилде алда кимдин жазгангансып, кирпиктерин бат-бат ирмеп, кадимки беймарал калыбына келе калды. Кылгырган кой көзүнөн ары сырдуу, ары муңайым тиктөө жоголуп, жагымы жанга жылуулук берген жылдыздуу көз караш чачырай берип, жадыраган абалына капилет шаша кайрылды да, сүйкүмдөй жылмайып алды. Анда жылмаюу да, сүйүнүү да, көкүрөк көөнгө тынчтык ишин бербеген түйшөлүү да,
дил азабын, ой кыйноосун салган кандайдыр бир жашыруун сыр да бар эле. Ооба, Касым кандайдыр бир жакын санаалаштык мамиленин, көңүлү оорутпаган аяоо сезимдин бар экенин ички туюмунда боолголоп жүргөнү менен али да болсо түшүнө элек, аныгын ачык биле элек жан дүйнөнүн бир купуя күүсү, көздүн карегиндей сакталган көкүрөк ыры, көңүлдүн эч бир жанга угула элек ыры бар эле бул кыздын. Ошол ыр, ошол сыр, ошол күү угулбай да, айтылбай да жаткан. Эми ошол бойдон айтылбай да, угулбай да калабы? Ошол ырды, ошол сырды, ошол күүнү ушул күнгө чейин далай ирет айткысы келип жүргөн. Бирок айтпай койгон. Айткысы келбегенден эмес, айтууга мүмкүн болбогондон, кокус айтса ай нуруна бөлөнгөн, күн шооласынан төрөлгөн аруу дүйнөсүн, кол жеткис бийик ааламын жоготуп аламбы деп айтчу эмес. Ал дүйнө үчүн, ал аалам үчүн өзүнүн азап тартышын артык көргөн, жалгыздыктан корккон. Азыр да ошол арманы, ошол жан кыйноосу, ошол дил азабы кармады. Өзүн өзү кармай албай, өзүн өзү жашыраарга жай таппай, эки жалын ортосунда калды. Ушуга чейин айтылбай, ушуга чейин угулбай келаткан дил тозогу, ой азабы болгон ошол ыр, ошол сыр, ошол күү айтылчу болсо ушул азыр болгондо да өткөн иш, көңүлдүн болгон урматы катары эскерме иретинде. Көңүлдө жашап калуу тилеги катары айтылышы керек эле. Наристесин көрүп эмчеги ийген эне сымал, кыт болуп куюлар коргошун өңдүү болкулдап эрип барып, ак кар көк муз жамынып, көк муз ак кар басып токтой калды. Көңүлдө жашагысы, көкүрөктө эскерме болуп жүргүсү келбеди. Дилдин иши андай эмес эле. Ошол ырда, ошол сырда, ошол күү да андай эмес эле. Ансыз да Касым менен Кытай жибегиндей буралган Турдубүбүнүн көңүлүндө жашаары анык. Ошол ырды, ошол сырды, ошол күүнү кээде гана, ичине кандайдыр бир ызалык толуп, көңүлүн буулугу бууп, арман алдаган кезде гана, болбосо азап оюн кубаныч менен сүйүнүч басып, анан анын ыракаты 40 тамыр менен бүт денеге тараган маалда гана таңкы жылдыздай балбылдаган кой көзү капилет жерден айтып жиберчү. Айтканда да кызык айтчу. Кыябына чыгарып, бир айтуу менен 1000 жыл эстен кеткистей кылып, жүлүндү аралатып, дал жүрөккө жеткирип айтчу. Касымдын тула боюна кызыл жалын каптатып, жүрөгү күйүп, жүлүнү жылып кетсин деп тамырына кан аркылуу чоктой ысык көз карашын жиберип ааламын арбап, акылын азгырып жиберер телмире тиктеш менен кылгыра карап айтып жиберчү. Мындайда Касым өзүнө өзүн жоготуп койчу. Кайгылуу турмуш жолунан буга чейин көрө элек бул көз карашка туруштук бере албай, тула боюнан туусу жыгылып, өрттү калган азоодой туйлап, бүт денесин ысык чымыроого алдырып ийчү. Дүйнө барын, дүйнө жогун унутуп, өзүнөн өзү жоготуп, таптайын турган ааламын таппай алдастап кетчү. Ал мени ушундай карадыбы? Же мен өзүм аны ушундай азгырмалуу кабыл алып жатамбы деп өзүнөн өзү тапкыча Анаркүл кадимки шайыр, ачык, жарк этмес сүйкүм абалына айланып калчу. Купуя дүйнө кубулуп алдында кадимки Анаркүл болуп турганына ал аябай таңыркап алчу. Касым азырда дал ошондой сыйкырдуу дүйнө туткунунда калып, заматта кайра өз дүйнөсүн тапты. Касым узатып чыккандардын бардыгына ыраазычылык билдирди, рахматын айтты. Жакшы тилек, жылуу каалоо сөз ортого төгүлүп жатты. Кош ат чегилген араба андагылардан узап баратты. Алдыда жол, алдыда көк жашыл мейкин. Ал мейкиндиктин башталышы кайда да, аягы кайда, эч ким билбейт, көз жетпейт. Кош ат чегилген араба кылдырттап жолдо баратат. Ал жол көз жетпеген көк жашыл чексиз талаанын бир өңүрүн тең жарып, артына эгиз из салып, магдыраган ааламда жарышкан бойдон махабат алып баратат. Жер сырын кош ат билет, кош ат сырын араба билет. Арабанын да, кош аттын да, жер сырын да, жол өңүтүн да араба кеч билет. Кудай жолун берсин, жолунун оңун берсин. Жер менен жетчү, жел менен барчу жаман сөз көңүлү бузуктарга жетпесин. Изине куугун түшпөсүн, жолунан кырсык тоспосун.
Каракол үйөзүнүн түп бүйөздүк милициясынын начальниги Садыбакас Ысмайыловдун жиберген 3 адамы аларды жыргалаңдан тосуп алышты. Садыбакас Касымдын жакын тайекеси, колунда далай жүргөн, таалим тарбиясын алган. Тыныстан экөөнү ээрчитип Касымды окууга киргизгенге, тааныш тууныштугун салып сабат алчу мектепке орноштурганга, кийин ана дегенде Алматыга деп, анан Ташкентке окууга жөнөттүргөн адам ушу. Өзү Теңизбайдан жаңы заман келгенден баштап анын ырын ырдап, анча-мынча билими бардык кылдыбы, же жараткан өзү жар болдубу, айтор аскер адамдарына аралашып, элдин турмушун оңдойбуз, сабатын ачабыз дегендердин сабында жүрүп, коомдук тартип сакчылыгынан баар таапты. Бир кезде Касымды аскер окуусуна жибермек да болгон. Орусчаны билесиң, болду, команда бергенди үйрөнүп ал да жүрө бер. Булардын турмушу жыргал. Чыкыйып турсаң чырпыктын эли сени таанып көрсүн. Кайдагы командир деп атаң баш болуп апкаарып турушар, деп катуу аракет кылган. Иш оңунан чыкпай калган анда. Баланын насиби көтөрүлгөн эмес да болбосо, ооба, анткен менен башкадан бага ачылып, жолу түшүп туруптур. Ушул тайекесинин аркасы менен окуудан калба, кийин өкүнгөндөй болбо деген сөзүнөн улам, адегенде Алматыга, андан кийин Ташкентке окууга кетти. Жаштар арасына жайылган күйдүм чокырларыңды угуп жүрөм. Аларды кагазга түшүр. Баягы 16-жылды кошуп ырдаганыңда укмуш эле, баарын чогулт, көп оку, көп иште. Жакшы адамдар менен жанаша жүр, таалимин ал. Жазуучу же акын чыксаң, атыңды угуп, атаңдай сүйүнүп жүрөрбүз. Өлбөгөн адам баарын көрөт, алтын аяктан суу ичет деген кеңешин угуп, акылын алып, туз буйруп, насип айтып, алыс сапар аттанган. Барган жеринен барк тапты. Тайекеси айткандай акылы тазарды. Жакшынын жакшы жактарын үйрөндү. Анан алтынын агызганга ачуу кебин айтпаган, ак күмүшүн күйгүзгөнгө күн маанайдан кайтпаган күлүстөн жигит болуп жетилди. Мөмөлүү дарак жерге ийилет дегендей, эми мына сөз алышып, көңүл байлашкан адамы менен турмуш жолдун баштаарынын алдында да кайрадан Садыбакас тайекесинин сөзүн угуп, акылына акылын кошуп, айтканын ант кармаган адамдай кабылдап, тилинен чыкпай, дилин бузбай, сүйлөшкөн сөздүн тамырын сактап отурат. Антпесе болмок да эмес. Жол азабы, жан азабы болуп турганда, күлгүн өмүрдүн күмүш коңгуроосу кагылбай калаба, чыгып кетиши да ыктымал эле. Өз эрки менен жаңыча, а кездин тили менен айтканда, комсомолчо баш кошкондорду көшөгө артын көр кылып, келин той камын ый кылып, айыл ичин боздотуп, үйүнөн мууздап кеткендер да чыгып турган. Садыбакас турмуш шаарында жаңы заман шартында жүрүп, учурдун ушул дүрбөлүң салар жайын көп көргөн. Ошондуктан не бар не жок деп Касымды чырпыктыга түз, жалгыз сапар чектирбей койгон. Жол менин мойнумда болсун. Тилеги тикен, мүдөөсү кара таш болгондордун бирөө жарымы күлүккүнүн батырып, тулпар тушун түн кылып кетпесин деп ойлогон. Экинчиден, Касым өз баласындай, өз инисиндей болуп калган. Минтип үйлөнүп жатса, бир өмүрдө бир болчу кубанычы башында турса, тууганы жок тирөөчтү кучактай кылмак беле. Чырпыктыга сүйүнчү айтып, айылды кубанта турган жолу бар адамдын бири ушул да. Түптөн аларды Садыбакас тайекеси баш болгон 7 адам коштоп чыкты. Иттин мурдунан түшкөндөй бирөө жарым ичмекейин ичине катып жолго чыкпасын деп сапар алдын чалгындатып турду. Байсоорунга жеткенде ат эс алдырышты. Чок тал тараптын жолун көзөмөл кылдыртып, анан Касымга 2 милицияны калтырды да, калгандары менен Садыбакас келген жагына сапар таштамак болду. Чокталдан ары жол тынч болоор, өз эл өз жер эмеспи? Мына бул Акимжанды сүйүнчүгө чаптыр. Кудалар бир кубанып, кебез байлар малын издеп сүйүнсүн. Калганын өздөрү билет. Ташкентке жеткенче кайрылып кеткиле. Келин баланы ала келгин, деди да көз нуру менен аларды узатып калды. Кебез байлар малын издеп сүйүнсүн. Касымдын оюна ушул сөз кылт эте калды. Кыргыз салтынан ким чыкмак? Кудага алып баруучу малдын, тагыраагы жылкынын эң мыктысынын көкүлүнө кебез байлап белгилүү ырасымы бар. Куда тоскон жер башын кармайт. Ага атайын бирөө дайындалат. Тууганчылык ырк ыража боюнча кээде кыздын ата-энесинин бир туугандарына да кармагандар болот. Касым муну жакшы билет.
Баягы жылдар эле элдин колунда жок кезде кебез байлар мал таппай, кемегеден май акпай, козулуу кой турмуштун кокуюн тарткандарды дала ирет көргөн. Анда турмуш ошондой эле. Элдин карды тойсо көйнөгү жыртылып турган кез эле. Азыр деле андагыдан турмуш оңолуп, колдо жоктук жоголуп кеткен жок. Бирок көк карын болгон эл андагыдай кара көпөлөк айдабай, кан күйгөн учурдун кара суусун ичип, кара башын сактап калышкан. Колунда бары да, жогу да бар. Айтор турмуш жаңы замандын колун карап, эртеңкисине үмүт байлап турган чак. Тыныстандын колунда эмне бар? Кебез байлар, мал жок. Бирок куу аяк да эмес. Агайын журту бар. Өзүндө жогу ошолордон табылар. Баягыда Валикан деген татарда жүрүп эмгек акысына тай алган. Анысын убагында бергенде быйыл кунам болуп, быштыгы аяк салмак экен. Создуктуруп бергенинин азабы ушул. Болбосо багуусу жарашса, ошону жетелеп Куданын алдына колдугун айтып бармак экен. Пайгамбар барына кайыл. Эми колдо болгонун алып, колдугун айтып, Кудай кошкон Кудаңмын деген кебин маңдайына кармап барар. Көңүл пейил түз болсо, азын көптөй, жогун бардай көрүшөр. Зуннахундун буларга теңеле турган, таарына турган жөнү болбостур. Кыз баланын бир бактысы барган жеринен бак айтып тынып калышы. Касымды сыртынан болсо да билет. Кызынын тагдырын ойлосо артынан куугун жиберип, Айчолпондой баласынын сөзүн угар. Сөзү түз, айтканы жай болсо, анда алыкка көнөр. Сол колунун ачуусун оң колу менен басып, өзүн өзү соорутор. Ыңгайга жараша макулдашкан иш кылар. Атама кандай акыл, кандай кеп жардам берер экен. Жол башына чыгар кезде Фатима: атаңа өз каалоосу менен кетиптир. Сүйлөшүп жүргөн экен, сөз бекитип, көңүл алышкан экен. Кызыңдын макулдугу менен болуптур дейбиз, деген. Андан кийинкиси уланбай калганы иштин чаласына тартыптыр. Мейли, багыбыздан көрөрбүз. Үйдөгүлөр бир акылын табышар. Касым Садыбакас тайкесинин жанагы айткан сөзүнөн улам ушуларды ойлонду. Өзүнчө санаага батып, ат араба ыргагына ык асала термелип, ойго келбес иштерди эстеп түйшөлүп алды. Анан жай гана улутунуп, окуумду бүтөйүнчү, жакшы жерде иштеп, жакшы майына алып калсам, атама бирин-экин жандык, минип жүргүдөй ат сатып бербесем, колунда бардын иши колунда бардык кылат экен. Ушундай да кереги тиет тура. Өзүңдө болсо бирөөнүн колун карап, маанайың түшүп, жер тиктебейт экенсиң, деди ичинен. Чок талдан чыга бергенде коштон бөлүнүп, жалгыз караан алдыга карай чүйгөйдү. Артынан тытылган кебес кейиптенип, алсыз чаң калды да, алардан алда канча узап кетти. Бул Акимжан эле. Чырпыкты айылына сүйүнчү айтканы, Маркатай балдары аталган Тыныстанын бир туугандарын чогултканы ат чапкан. Чабарман кетти, деди Касымга Арабекеч күрсүнө. Ооба, деди Касым ага жай гана. Барсын, жакшыга бардым, бизден мурда барганы жакшы. Түшөр жериң түн өрбөй кубанып тосуп алса, жолуң оң болор. 6-7 жылдан бери эл ташыйм. Көл тегерегин айланам. Кез-кезде Бишбекке барам. Токмокко да жол болот. Көбүнчө ушу силердей жаштарды ташыйм. Бирөөлөр ишке баратабыз дешет. Көбү окуу издеп жүргөндөр болот. 1-2 жылдан кийин эле баягы окуу издеп баратабыз деген боз балдар чачтарын сылап тарашып өкмөт болуп калышат экен. Канчасын Бишбекке жеткирдим. Кайра бияка алып келдим. Кара тоголок, жаргак шым, таар күрмөсүн ыргытып, кител кийип калышат. Ташкентте дагы ушундайдыр. Ушундай аба, жаштар окубаса болбойт экен да. Ошону айтып атам, иним. Кийин сени тааныбай калсам капа болбой, ой байке, мен баягы Касым деген бала эмесменби деп өзүң келип учураша көр. Биздин иш ушундай. Күндө бирден жүргүнчү менен сүйлөшмөй. Алар көп, мен жалгыз. Кайсы бирин тааныйсың? Салам айтып күлүп турса, кимиси болуп кетти деп бүшүркөмөй. Жол бою сенин дайыныңды билдим. Сөзүңө кулак кубанды. Азамат экенсиң. Көргөн жерден тап жылдырбай, жылкыбай аба, кандайсыз? Мен баягы Ташкенттеги Касыммын десең эле иш бүттү. Каалаган жакка кете беребиз. Жүргүнчүнүн жакшы сөзү болсо жол оңунан түшөт. Санаа чекпейсиң. Жолуңар ачык экен. Мына, ата бабаңдын жерине да келип калдык. Кээде жол тозогун тартканда ушу арабаны көргүм келбей, экинчи жолу айдабайм деп кетем. Жанагы каракчы дегениң жөн эле адамдын канын ичме немелер да. Азыр азайып калды.
Чекедеги жаңырган айдын сүрөтүн көпкөнүмдөн салдырып алды дейсиңби? Ошолордун белеги да. Касым үндеген жок. Арабакеч чекесин сыйпалап койду. Окууга дегендерди алып бараткам. Боомдун ичинен токтобой өткөнбүз. 3 араба элек. Жел аргыга жетип түнөмөкпүз. Менде отургандар жалаң балдар эле. Көлдүн башынан, аягынан Айтор окууга бараткан жаштар болчу. Жел аргынын башындагы ээн талаага жеткенде алдыбыздан 6-7 адам чыкты да арабага жандай бастырышып, атыбызды суулуктан ала токтотушту. Мен алгач шектендим. Божуну силкип, аттарга шап камчыны сылай бассам, балким тигил жер аргыга жакын барат белем, же жеткирбей кетет белем, ким билсин. Айтор алдыраарда жаздыраар болуп токтодум да калдым. Арттагыларга кылчайсам карааны жок. Бизди көрүшкөнбү, же бирөөлөр жолдон чыгарганбы, көмүскө жолго салышкан өңдөндү. Аны билгенде алдын жетишинче айламал кылмак экенмин. Араба жылбайт, деди кара сур жигит түзеле. Эмнеге? Апкарый сурадым. Тапшырма ушундай. Мындан кийин жол акысын төлөп өтмөй болдуңар. Тартип, деди каардана. Кандай жол акы? Кудайдын жолуна да акы чыгып кеттиби? Дедим чыдай албай. Илгери жаш кезимде мындайлардын атасын сен окуган Ташкенттен таанычу элем. Ошонум келе калдыбы, кайраттана түштүм. Арабадагылар үй күчүк болуп үрпөйүшүп калыптыр. Жол акысын бергиси келбесе, арабадагы аттарын чыгаргыла да, арабасын өзү тартаар алы болсо, жолунан калтырбагыла. Кирели тура, киресине тийбегиле, деди. Кандай ыргып барып асылганымды билбейм, ат тизгиндеп турган 2 жигитти кабылан качырыш менен барып көтөрүп чаптым. Өлбөгөн жерде калайын деп жанагы кара суруна жулундум эле, алдыма ат ойнотуп дагы бирөө чыга калды. Колундагы тал союлун көрдүм да, бурула калып чабаарда ач билегине жармашып ай буйга келтирбей алып түштүм. Колун толгой кармаган колум карышып калган экен. Капталдай жыгылган каапырдын 3 кошконун 3 бөлөйүн деп кериле калып керзөтүк менен тээп калдым. Көзүмдөн от чагылды да көңүлүм караңгылай түштү. Чекемден ысык кан коюлуп жатыптыр. Жеген экен дедим. Жегендин жет атасын таанытпасаң космайы жок дедим да, бел курумдагы шамшарды кынынан сууруп алдым. Жан соога байке, жан соога деп жалбарганына карабай, жүрөк тушуна уруп алаарда колумду бирөө кармай калды. Артыма бурулдум да, Манас атаңардын чокморундай болгон мына бул чоюн кол менен шилтедим. Опур топур күн уясына отуруп бараткан. Ким кимди көрсүн, кыйкырган эле үн чыкты. Бир көргөнүм эле жанагы кара сур жигит каарынан кайтып, 2 көзүн алайтып качып баратат. Жетсем жедим дедим да, артынан түштүм. Ат таскагында калдым. Балейни кармайынбы? Көрсө арабадагылар тигилердин каракчы экенин билип, баары бир бизди да тонойт. Андан көрө союлдашалы. Антип минткиче арттагылар келип калат дешип, арабадагы союлдарды көтөрүп чыгышканда, биринде калган тигилер кайра чогулбай калышыптыр. Бир экөө союл жешет. Кароол салып турган жанагы кара суру арт тараптан келаткан кирелерди көрүп, иш болбой калган соң бет алдынан качкан экен. Көрсө берки шериктерим бизден ит тапкан артта калыптыр. Анан көрө калышып, жер жаңыртып кыйкырык салышкан тура. Кудай сактаган экен. Сактады. Жолдун ээси жолду баята колдоду. Жел аргыга барганда алардын окуясын уккандар жолду күзөткө алдырып жатышат. Өкмөт колуна бир илинсе жолго чыкпай калышат, деп көңүл жооткотушту. Жол акысы канча экен? Киречилик кылганым үчүн жол акы төлөшүм керек экен да. Же жолдо ошол арбак алгырлар салып, жол коркунучун моюндарына алышса эмне? Балыкчыдан Пишпекке орточо 6 адам алабыз. Жол акыга ар биринен 8-9 сом. Пулу жакшы. Быйыл биздин эле Каркырада козунун козусу 2 сом болду. Андан кымбаты да бар. Бирок козу 2 сом эле болду. Барганда 3 жылкынын акчасына чамалаш каржы түшөт. Келатканда да ошончо дейли. Бирок ичкен жегениң, ат бактырганың, жаткан турганың, жем чөбү анан бул арабага да кетет. Бузулат, сынат, жыртылат дегендей. Күндө барып, күндө келмей турмуш кайдан? Жылкы жаны бардында ташыркамай жайы бар. Темирди эле жешилет тура иним. Кудай буйрса силердин жолуңарда шыр болду. Турмушуңарда жакшы болгусу бардыр. Ылайым жакшы болсун. Арабакеч кайрадан унчукпай калды. Касым Турдубүбүгө карады. Саябалуу арабада болсо да, Турдубүбүнүн кебездей жүзүн күн нуру жалаган окшойт. Албырып чыгыптыр. Көзү жадырап, маңдайы ачык. Алдан эден сабыркагандай түрү бар. Үйгө жакындагандык го.
Кантсе да кыз атын таштап, ак жоолук салынаар кезин ойлоп тынчсызданып жаткандыр деп ойлоду Касым. Аз калдыбы? Деди анан ал акырын гана жароокерлене. Аз калды. Канча калды? Мен жоолугумду оңдоп алайынбы? Жанагы чоң жоолукту салынамбы? Кыздын шашкалактаганына ичи жылыды Касымдын. Ыйбаа менен барган кыз ынтымак чакырган бүлө болот. Айылга жеткенде өзүм айтам, кызга акырын күлө сүйлөдү. Анан ал Турдубүбүнү алгач ирет көргөнүн көөнүнө салды. Анан эрксизден ошол күнү Турдубүбүгө жанаша калып жалындап күйгөн, агарган таңдын ак шоокум чачкан чолпонундай балбылдаган Нурипанын элеси келди. Келгенде да уйгур кызына кыналып, эжелүү сиңдилүү эки периште болуп, эрк өзүңдө, кааласаң кармап тандап ал, каалабасаң каалаган туканыңды жаземдебей таап алгын деп күлүмсүрөп, көз алдына кош жылдыз болуп жаркырап, кош жарык болуп баркырап келди.